эки түрдүү ууру тууралуу сүйлөшкүм келип жатат. Биринчи уурулар көзүбүзгө көрүнүктүү. Телефон уурусу, акча уурусу, машина уурусу, алар көзгө көрүнүктүү уурулар. Акча уурдайт, болбогон нерселерди уурдайт. Бирок урматтуу мусулман, экинчи ууру бул өтө кооптуу, өтө опасный. Бардык адамдарга коркунуч жарата турган, бардык адамдардын келечегин курута турган уурулар тууралуу сүйлөгүм келип жатат, урматтуу мусулман. Жаш баланын балалыгын уурдаган апалар, энелер. Мен өткөндө басып кетип жатсам, бир жаш кичинекей балакай колунда топуракты алып, апаке деп, апасы телефон чукулап отурат мынтип. Телефон чукулап отурган апасына топуракты көтөрүп, ал топурак кызыгат. Бул не экен деп бала кызыгат. Бул интересно ал үчүн. Кызык нерсе, болуп көрбөгөндөй нерсе. Жашоонун бардык түзүлүштөрүн билиш керек бала. Кызыгат, ал нерсени кармап көрөт, кучактап көрөт, жатып көрөт. Топуракты кармап, апасын алып келсе, апасы телефон чукулап отурат, апасы маани бербейт. Колуна бир урду, эки урду, анын үчүнчүсүндө караса, баласынын колунда топурак турат. Это грязно деп, баласынын колуна урду, колундагы топурак чачылып кетти. Баланын башы жерге эңкейип калды. Баланын биринчи чагысынды ошол жерде. Мен күбө болдум ошого. Балдар менен жаш балдар менен өтө көп болуш керек. Балдардын тегерегинде көп жүрүш керек. Өтө кайгырган учурумда, дегеле адам кайгырган учурда аксакалдардын, жаш улуулардын алдыга барыш керек, же жаш кичинекей жаш балдардын алдыга барыш керек. Эмне үчүн? Өтө кайгырган учурда адам жаш баланын алдыга барса, жаш кыялкечтердин алдында жүрүп, алардын ар дайым жүзүндө жылмайып болот, аларды көрүп, алар менен ойноп, кайгысын кадимкидей унутуп жиберет. Аксакалдардын алдына барса, аксакалдар насаат айтат, даанышман окуяларды айтып берет, алардан сабак алып, кайгыны унутуп жиберген өзү дагы билбей калат. Ошондуктан мен ар дайым көп жаш балдар менен жүрөмүн. Бир жаш бала арыктын ичине түшүп, сууду мынтип кечип жүрөт ойноп. Ал суу кызык нерсе ага. Ошентип кечиш, суудун ичине тумалап түшүш, ал үчүн кызык нерсе. Эзип барып, сууну чапылдатып ойноп жатса, апасы келип урушушту баштады. Сен фаланчы досуңдай бойсуңбу? Ал суу кечпейт. Бул суу өтөт, башка болот жаздын күнүндө. Здесь грязно деп, ар кандай сөздөрдү айтып урушту баланы. Урматтуу мусулман бир тууганым, баланын балалыгын уурдабаш керек. Бүгүн көбү шаар жергесинде баланын келечеги деп, жаш кезинен 5-6 тилеми чыгып аткан балага англис тил курска жаздырып коет, өчүмү кытай тилиге курска жаздырып коет, ар жерге барып окуттурат. Ойногону убакыт жок балада, байкуш балада. Оюндан көбүрөөк сабак алат бала. Мен дагы жаштыгымдан топуракка тумаланып, тоодон жыгылып, эшек минип, кой кайтарып ушинтип чоңойгон баламын мен дагы. Мен тааныган көп устаздар дагы, алымдар дагы ошентип чоңойгон. Бүгүнчү урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнчү эмне болуп жатабыз? Өткөндө айылга бардым. Айылга барсам, айыл өтө коркунучтуу абалда. Мурда келгендеримдин да көбүрөөк коркунучтуу абалда. Эмне үчүн? Бир эже айтпайсызбы балаңызды, көп телефон кармайт экен. Телефон зыян, мээсине, көзүгө, ден соолукка бардыгы зыян десем, телефон бербесем замандан артта калып кетет дейт. Телефон бербесем замандан артта калып кетет дейт. Телефонду бердиңби? Эмнени көрүп атат? Эмне кылып атат телефонду? Ага дагы маани бер да. Бирок заман менен бирге жүргүшүн кааласаң, телефонду туура колдонсун. Ал 24 саат игра ойнойт. 24 саат өзү түшүнбөгөн видеолорду көрөт. Ал видеону көрүш, играны ойнош, ол 11 классы бүткөндө дагы жашы 50 эмес 100гө чыкканда дагы аны үйрөнүп ала берет. Ал замандан артта калыш болбойт ал.
Сен телефонду берип коюп, игра ойнотуп, телефонду аса коюп, иградан чыгарбай койгондуң ошол замандан артта калтырганың балаңды. Эгер игра ойноп, өзү түшүнбөгөн клиптерди көрүп, заман менен бирге жүрүш ушул болсо, андай заман менен жүрүштүн кереги жок. 200 миң адам, 200 миң. Bunday жыйынтык күтүлбөгөн натыйжаларга алып келди. Эмне натыйжалар, урматтуу мусулман бир тууганым? 200 окумуштуу. 200 окумуштуудан жыйынтык чыгарып алышты. Статистикалык жыйынтыкты чыгарып алышты. 200 окумуштуу көрсө, алардын 86% телевизор көрбөйт экен. 86% телевизор көрбөйт экен алардын. 69% урматтуу мусулман бир тууганым китеп окуйт экен. Ар дайым китеп окуйт экен. 66% ар дайым машинада болсун, телефонда болсун, башка жерде ар дайым аудио книгаларды, атайын китептерди угат экен. Укканы дагы жөн жүрбөйт экен. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн сен колуга телефон, телевизор берип койгон балдарың эртең китеп окуп жаткан, колунан китеп түшпөгөн балдардын колунда ишчи, жумушчу болот. Алардын колунда кул болуп өтүп кетет. Бүгүнкү окурман эртеңки башкаруучу болот. Сен өз балаңды ишчи кылып тарбиялап жатасыңбы? Же башкаруучу кылып тарбиялап жатасыңбы? Балаңдын балалыгын уурдап жатасыңбы? Же туура багыт берип жатасыңбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, Кудайдан коркуш керек. Баланын акысын бериш керек. Бардыгыбыз ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамдарам көрсөтүп, арамдан аз кылсын.